Саламатсыздарбы, эфирде өлкөдөгү тартып бузган жарандарды жана алардын иш-аракеттерин чагылдырган ТВК угул программасы. Студияда мен Жадыра Түлүкиева. Өткөн аптада Рухий Мурас жаңы конушунда белгисиздер дүкөндү тоноогону кирип, ири суммадагы акчага ээлик кылышкан. Бирок чыгып баратып, дүкөн ээлерине жолугуп, алар менен алышып отуруп, урдап чыккан акчаларын кайра алдырып качып үлгүрүшкөн. Эки тарап алышып жаткан учурда дүкөн ээлери бычак жеп, алардын бири оор абалда, экинчиси жеңил жаракат менен ооруканага жеткирилишкен. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топ дагы болуп, шектүүлөрдү колго түшүрүүдө күбө болушту. Түнкү саат 2 чамасы Рухий Мурас жаңы конушундагы Элнурхан дүкөнү. Кожоюндары түнкү 11 эле иштерин жыйынтыктап жаңыдан уйкуга киришкен. Үй алды тынчып калганын билген белгисиздер анан акырын дарбазасын ачып алып кирип келишет. Эки жактарын карап, короодо эч ким жок экенин тактап алышкан соң, анан дүкөнгө, анын чакан терезеси менен кирип келишет. Алгач бирөөсү кирип, эки жагын карап, түз эле кассаны көздөй жөнөп кетет. Андан көп өтпөй анан шектүүлөрдүн экинчиси да кирип келет. Бирөө сыртында үйдүн короосунда калат. Шектүүлөрдүн бири кассага келип, аны тинтип, улам бир жерин карап отуруп, баштыкка оролгон Элнурхан дүкөнүнүн бир күндүк акчасын таап алат. Ичинде акча бар экенин көрүп алган соң, шериги экөө тең чыгууга шашылышат. Шектүүлөр үчүн бул кылмышка ашып кетсе 6-7 минутада эле керектелет. Бирок тынч чыгып кете алышпайт. Үйдүн тургундарынын бири эң улуу эжеси кечигип келип калат. Унаасын дарбазасынын алдына токтотуп, эшиктин ачык экенин көрүп эле шектенет. Мен машинаны токтотуп, машинаны оталдырган боюнча дарбазаны эшикти калитканы ачайын десем, калитка ачык туруптур. Калиткадан кирип эле эмнеге ачык деп короого кирсем эле магазин терезесинен бирөө кирип кетти. Бурчта болсо летний душ бар болчу, ал душтун жанында бир адам жүргөнүн көрдүм. Көрүнгөн жок, бирок шыртылдап кечке чыгып кеткен жок. Анан мен турдум, эки жагымды карасам, бир нерсе алайын десем, эчтеке жок. Анан мен терезеден акырын врачкам кыйкырып эшикке чык деп катты тарсылдаттым. Ал тарсылдатканда врачкам бат эле чуркап чыкты. Ал чуркап врачкам чыкканда тиги душтун жанындагы бала мени түртүп көчөнү көздөй жүгүрдү. Анын аркасынан врачкам экөөбүз ал баланы кармадык. Кармаганда эле эки сиңдим чыкты дагы, биз ал бала менен алышып баштадык. Булар мынтип көчөдөн шектүүлөрдүн бири менен алышкыча дүкөндүн ичинде жүргөндөрү эмне кыларын билбей туруп калышат. Алгач дүкөндүн ичинде эле жашынып калуу аракетин көрүшүп, бирок андан пайда чыкпайт экенине көздөрү жетеби, айтор кирген жагы менен чыкмай болушат. Эшикке чыккан соң анан бул экөө да дүкөн ээлери менен алышып башташат. 3 эркек биригип алып, анан үйдөн чуркап чыккан 3 кыз жана алардын иниси менен алышып, качуу аракетин көрүшөт. Ал бала бизге орусчалап "Я вам зарежу" деп бычагын көтөрүп чыкты. Биз колунан бычагын алганга аракет кылып, кармап калалы дедик. Анткенде ошол убакта эле "Помоги, пожалуйста" деп нар жактагы көчөдө мен көргөн баланы чакырды. Ал бала жүгүрүп келип, ошо биз төртөөбүзгө нападение кылып баштады. Ал ошол кезде биз тиги бирөөсүн кармап калалы деп аябай аракет кылып жазага баштадык. Аракет кылып баштаганда эле тиги бала келип жардам келип баштады. Андан кийин келди дагы эле. Бир убакта билбейм, кайсы убакта ызычуу болуп аткан мени бычак менен сайды. Сайганда эле ошо катуу бир ооруду дагы эле, кан куюлуп кетти. Кан куюлганда эле мен мынтип бурулуп аркасынан жүгүрөйүн, машинамды оталдырайын десем, мен баса албай калдым. Эки жакты карасам, уже эки сиңдим экөөнү укталап кетиптир. Тиги баланын качканын көрдүм, машинаны оталдырып алып кубалайын десем, баса албай калдым. Анан мен үйдөгүлөргө звонить эттим. Үйдөгүгө звонить этип, алар чыкты. Чыгып, алар милицияларга звонить этип баштады. Скорыйга звонить этти. Врачкам жолдо болчу. Отуруп турган, жанына барсам эле ал кулап түштү.
көрсө ал братишкам нопчак менен сайып качып кетишти. Мынтип көчөгө чыгып алып, дүкөнгө кирип барган балдар менен алышып жатып, дүкөн кожойкесинин инисин да бычактап кетишет. Ал эми 4-1 туугандын дагы 2 кызы чектүүлөрдүн аркасынан жок дегенде бирөөсүн кармап калалы деген ниетте кубалап кетишет. Эже мени сайды деп мындай болгондо эле мен эжемди уже сайганда мен эптеп аны кармап калайын деген аракетте аркасынан жүгүрдүм. Жол жүгүрүп баратып братикамды дагы эме кылышты. Ошо аны каяктан сайышыптыр? Тети жолдон сайып качышты. Үчөө тең тетиндей көздөй качышты. Аркасынан мен дагы жүгүрүп бардым. Бул жакта да алыс кетпей анан шектүүлөрдүн 4-чүсү да бар экен. Анысы унаада шериктерин күтүп отуруптур. Качкандардын аркасынан кубалаган Элмира аттуу кыз ал унага алгач жардам сурайын деп чуркап барат. Экөө алдыга качып кетти, үчүнчү эжемди сайган бала артта качып баратты. Мен аркасынан кубалап, ошо бул жерде машина турганын байкадым. Машинанын эшигин ачык экен, оталуу экен машина. Ачып туруп бир бала мына чалкасынан жатып турган аны менен уктап атат деп ойлодум. Уктап атканда эле эшикти кайта жаап туруп эле тиги баланын качып кетпесин деген эмеде эле мен барып жетейин бирдеме кылайын деп эле аркасынан кубаладым да. Аркаман тиги сумкамдагы мени тиги жалгызтап кетпесин деп үчөө болчу да бу качкан. Жалгызтап кетпесин деп аркаман стромкам келип ал машинаны көрүп, ошол машинаны жардам сурап ал машинаны айдатыптыр. Көрсө, ошентип мен таяка жеткене калган убакта машина катуу келип туруп жаныма келип токтоду. Тиги бала сүйүндү өлө. Машина келгенде түшүүгө аракет жасады. Ошол моментте стромкам машинадан чыгып машина түшүрбөгөнгө аракет кылып тепти. Анан водитель стромкага эжекеңе жардам бер деп түшүрүп, тиги эмени кубалап бараткан адамды салып кетип калды. Анан силер ошондо алар менен чогуу экендерин ошондо билдиңерби? Ошондо билдик. Стромкам багыш жардам берет деген аракетте аны айдатып барып атпайбы. Мынтип шектүүлөрдүн баары кылмыш кылган жерден качып кутулушат. Бул эки тарапта алышуунун жыйынтыгы менен алгач аларды жолуктурган кыз капталынан, ал эми жаш бала көкүрөгүнөн 2 ирет бычак жеп, ал эми аркасынан бирин кармап алайын деп кубалап кеткен Элмира аттуу кыз алардын колунан бычагын тартып алам деп, колун кесип башынын бир жеринен да бычак чийип кетет. Ошол эле замат ордуна тез жардам кызматы менен тартип сакчыларды чакырышат. Биринчилерден болуп милиция жетип келет. Алардын аркасынан эле биздин чыгармачылык топ дагы келет. Кечиңерде алып кетти. Эжем немеде? Үйдө скорый чакырыңар беле? Скорый келелек, байке. Бул менен качышты, шок менен байкалышты. Баягы балдар эмеспи? Билбейм, орусча сүйлөгөн байке. Гай. Сакалчан деп па? Сакалчан? Сен билесиң, тиги байкеңдинче ножовой ранение кайсыл жагына болду? Билбейм, эсоп жыгылды. Байкең кирип эле. Ой, байкемди эжемди да сайгады. Экөөнү тең бе? О, Эмне катуу каяна сайышты? жок, басып жүрүшөт, кирди. Максат эсин жоготу деп жоготуп калышат. Кайгыл милициясы ордунан алгачкы маалыматтарды алган соң ошол эле замат шектүү унааны жана анын жүргүнчүлөрүн өзгөчө белгилери менен издөөгө алышат. Борбор калабыздын жана Аламидин районунун бардык булуң бурчтарында блокпосттор орун алып, ыкчам аракеттер көрүлүп, шектүү унаалардын баарын текшерүүгө ала башташат. Көп өтпөй анан ушул эле рухий мурас конушунун ичинен 102 кызматына дагы бир чакыруу түшөт. Жабыркаган тараптын айтымында бул окуя болгон жерден алыс эмес жердеги үйлөрдүн бирине шектүү адам кирип алыптыр. Ордунда иш алып барып жаткан кайгылуу милициясы ошол эле замат айтылган дарек боюнча чыгып кирип барышат. Точно ошол экен билесиңби? Отурбайсың. Отургула. Силердин үйгө кирип кетиптирби? Ушул жака да кирип кетиптирби? Ушуна айтып Башка машина жокпу? каягында отуруптур бул киши. Көмүрканага кирип анан стенага жабышып кетип. Кайсы көмүр? Ошол жака кирип калдыңызбы? Маяктан өткөн турбайбы? Анан эмеден көмүркамадын ичинде мындай стенага жабышып мен унчуп калып калган.
Тартип сакчылар шектүүнү унаа астына отургузуп алып, башкалары да чыгып жүрүшпөсүн деп үйдү тегерете тинтип чыгышат. Бирок эч ким чыкпайт. Андан соң шектүүнү Элнурхан дүкөнүнүн ээлерине таанып бериштин үчүн жеткиришет. Бет башкан экен мону. Мотко. Арык чырай болчу, арык чырай. Кармандым баш. Жана үйдөн суук болуп, көмүргө бурдап, сен казайындар карманды. Сиздердин үйүңүздөрдө көмүр бурдаган жокпу? Сен апчалгансыңбы, апчалгансың? Иә. Жок, апчаган жокмун. Мен алып туруп эле ачып мындай жатып алыптыр, уктамыш болуп. Кеп качан болчу. Анан мен алып туруп эле ачып туруп жаптым да, жаап туруп эле тиин аркасынан жөнөдүмбү. Айнур айдап барыптыр. Башкалар эмне чөтөбү? Жок, арык чырай бет түзүлүш ушундай эле болчу бирок. Бет түзүлүш ушундай болчу да. Узара тигин үйүнө көмүр урнайын деп кирген турбу? Көмүргө кирген эме, жок, аны урдаган үй жок. Ичине Кармалып калды. жарым чакта көмүр алып кетти. Кармалып калдым да турабы үйдүн эсинде? О, алайын десем тиги. Көрүп калдым. Көрүп калдым. Ошо да эмне дейсиң? Качкан деле жок, эчтеке. Ошол бойдон качпайсың. Ал эместе турчу. Бул шектүү өзүнүн айтуусу боюнча чоочун үйгө чындап эле көмүрү урдайын деп эле кирген болуш керек. Дүкөн ээлери да аларга киргендердин арасында мындай киши жок эле деп айтып беришти. Андыктан бул жаранга башка арыздын негизинде чара көрүлмөк болуп, тийиштүү милиция бөлүмүнө алып кетишти. Ал эми шектүүлөрдү издөө иштери улана берди. Айтсак, бул дүкөндө жабыркагандарды тез жардам кызматы келип, ордон биринчи жардамын көрсөтүшүп, андан соң ооруканага алып кетишти. Таң аткыча шаардын жана Аламедин райондук тартип сакчылар тинтүү иштерин жүргүзүшүп, таң атып калганда болжол менен саат 5:30-6 чамасында шектүүлөрдүн ошол эле издөөдө жүргөн шектүү унаасы менен кошо Аламедин райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери колго түшүрүшөт. Анда да качып кетүү аракеттерин көрүшүп, ыкчам кызматкерлер аркасынан кубалап отуруп, тапанча менен коркутуп гана токтотууга аргасып болушат. Ошол 25 ноябрь 2016 жылы саат болжол менен 3:30 чамасында нөмөт бөлүмүнө чакыруу келип түшкөн. Şu разбой тууралуучу. Башында кража деген барсак, анан кийин разбой деп такталды да. Такталгандан кийин жабырлануучунун көргөзмөсүн карап, көчөлөр менен издөө жүргүзүп, ыкчам тергөө группасы менен. Андан кийин Ауэзо көчөсү менен ылдый түшүп баратканбыз. Уже баягы айылдын ичин карап бүтүп, уже Ауэзо көчөсү менен ылдый түшүп баратканда, анан баягы переезди өткөндөн кийин биякта водитель көрүп калды, жана подозреваемый машинанынчы. Машинанын немеси, түсү, маркасы, мамлекеттик номери бүт баягы жабырлануучудан билип алган болчу ага чейинчи. Силер ошо кандай эмне аракеттерди көрдүңөр ошону көргөндөн кийин? Баратканда, мен ылдый кетип баратканда ал өйдө чыгып баратыптыр кайта. Ошол жерден эле мен кайта бурулдум, анын артынан преследование кылып. Анын аркасынан киргенде эле Айбек ата деген биринчи эле улица бар, переезден өткөндө солго киргенде. Анан ошол жактан эле токтотсок токтобой койду. Токтобой койду дагы эле, анан кийин астына чыгып токтотушка туура келди. Астына чыгып эле токтоттум. Жанагы Мындай каршылык көрсөттү эле ошо силер токтоткондо. Каршылык көргөзүп, биз артынан ээрчип баштаганда, алар уже жанагы Айбек ата көчөсү менен ылдамдыкты кошуп уже айдап баштаганда, биз машина менен кубалап жанына келип жеткенде, анан пистолет такап терезеден чүрүп, терезеден башына келип терезеден чүрүп токто дедик, мындайчы. Токто десек, кайра ылдамдык кошуп, кайра кетип баштаганда, анан пистолетти уже алып чыгып турганда көрсөткөндө, анан токтошту да. Токтоп бергенден алып чыгып, анан бияка жеткирдик, алам. Ошо ичинен анан 4 бала чыкты. Азия улутундагы болжол менен 20-25 жаштагы кыргыз улутундагы балдар да. Шектелип аткан ошол 4 болчу да. Шектелип аткан, анан бардыгы мас абалда, машинасында спирт ичимдиктер табылды. Андан сырткары балта жана курал жарактарчы бүт ошол колдонуучу эмен баары табылды да. Ордуна жабыркаган тарапта чакырылат. Алар өз кезегинде милиция бөлүмүнө кирип келип эле шектүүлөрдү таанып беришет. Айтсак, дүкөн ээлери менен алышып жатып, шектүүлөрдүн бири да колун бычак менен кесип алган көрүнөт. Жарасынан кан токтобой, скотч менен оруп алган колун дарыгерлерди чакырып көрсөтүүгө мажбур болушту.
Мен билем, мен түшкөн машина. Ушул айдап барды да мен болсо мен ачып туруп эле уктамыш болуп жатып атыптыр водиласы, бирок качан болуп эң мындай жаткан да. Жана сайган бала беркинсиз да? Дагы эки бар, дагы эки бар. Да, эки бар. Барсаңар эки бар. Бул күнү мынтип кылмышка шектүүлөр колго түшүрүлүп, ал эми алардын колунан бычак жеп, оор жарат алган бала 1,5 сааттык операциядан кийин гана реанимация бөлүмүнө которулуп, анда да 1 күн жатып гана жалпы палатага которулган. Дагы бир бычак жеген эжеси да жарасын жаматып 2-3 күндөй дарыланып учурда үйүнө чыкты. Ал эми аркасынан кубалап барып, колу башын бычакка кестирип алган кызы биринчи жардам менен гана кутулуп кетти. Бул кылмыш болгон түнү тартип сакчыларынын ыкчам аракеттери менен издери суу электе шектүүлөр кармалып, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми биздин чыгармачыл топ бул иштин жыйынтыгына мындан ары да көз салып турмакчы. Кезекте издүүгө алабыз рубрикасы. Мында көрүп билген адамдар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Токмок шаардык ички иштер башкармалыгы 1969-жылы туулган Шаршыналиев Мирбек Сардарбековичке издөө салат. Мирбек Шаршыналиев 2016-жылдын июнь айында үйүнөн чыгып кеткен боюнча бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз. Бою 165-170 см, чачы кара, кыска, кашы жокко эсе, кийген кийими, боз көйнөк, көк түстөгү спорт шымы, бутунда жайкы жеңил бут кийими. Өзгөчө белгилери, баш чокусунда көрүнүктүү тырык бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Шаршыналиев Мирбекти көрүп билгендер болсо 0312 86 3102 0556 48 84 86 же 0701 15 36 27 телефондоруна кабар берип коюңуздарды өтүнөбүз. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.